Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад коллежди, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү БКМБ 320 тайпасынын студенти Ахматбекова Олоркандын куратордук сатка карата кайтарым байланышы. Куратор Досалиева Мунайым Молдалиевна. Тема: дүйнөлүк тилдер. Дүйнө тилдер жер жүзүндө жашаган элдердин тилдери. Азыркы учурда дүйнөдө 6000ден ашуун тил бар. Булардын ичинен эң кеңири тараганы жана сан жагынан көп киши сүйлөгөнү кытай, англис, хинди, испан, араб, орус, немис жана башка тилдер. Дүйнө тилдеринин изилденүү деңгээли бирдей эмес. Ошондуктан аларды бөлүштүрүүдө көбүнчө тектештик белгилери жетекчилик алынат. Бир тилден тараган, бир булактан келип чыккан жакын жана алыс тектеш тилдер тилдик үй-бүлө. Ал эми бир үй-бүлөнүн ичиндеги жакын тектеш тилдер тилдик топтор деп аталат. Дүйнө тилинин ичинен Америка, Африка, Полезия, Полинезия жана башка чөлкөмдөргө тараган көп сандаган тилдердин чыгыш теги илимий жактан бүгүнкү күнгө чейин так аныктала элек. Россия мамлекеттик гуманитардык университетинин профессору Яков Тестелестин пикиринде, денисак тил качан гана ал тилде жаш балдар сүйлөсө гана болот. Эгер жаш балдар ал тилди түшүнүп, бирок өздөрү сүйлөбөсө, тил кооптуу абалда калгандыгынан кабар берет. Эгер ошол тилде бир гана карый-картаң адамдар сүйлөп калган болсо, анда тил өлдү дей берсе болот экен. ЮНЕСКОнун жүргүзгөн изилдөөлөрүнө ылайык, жер бетинде 21-кылымдын аягына чейин бизге белгилүү тилдердин жарымы гана калышы ыктымал. Өзгөчө Африканын, Австралиянын жана Түштүк Чыгыш Азиянын элдеринин эне тилин жоготуп алуу коркунучу чоң. Лингвисттердин эсептөөлөрү боюнча жер бетинде 6809 тирүү тил бар. Бирок алардын 90%-ында гана 10 миңден кем эмес адам сүйлөйт. Дүйнөдө ар биринде 50 гана адам пикир алышкан 357 миң тил белгилүү. 1999 жылдын 17 ноябрында ЮНЕСКОнун Генералдык конференциясы тарабынан жарыяланган 21 февраль эл аралык эне тил күнү. Жыл сайын 2000 жылдан бери тил жана маданият түрдүүлүгүнө жана көп тилдүүлүккө көмөк көрсөтүү максатында белгиленип келет. Бул байрамды бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү деп дагы айтышат. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Түрк тилдеринин курамына, анын ичинде кыргыз кыпчак тобуна кирет. Кыргыз Республикасынын түптүк калкынын Кытайдагы Өзбекстан, Тажикстан Республикасында, Ауганстан, Туркия, Орусияда жашап жаткан кыргыздардын эне тили. 2009-жылы өткөн Элди жана Турак Жай фондунун каттоонун жыйынтыгында Кыргыз Республикасында кыргыз тилин 3,830,556 адам өз эне тили катары көрсөтүшкөн жана 271,187 адам кыргыз тилин экинчи тил катары биле тургандыгы аныкталган. Бул Кыргыз Республикасындагы калктын 76% кыргыз тилинде сүйлөйт дегенди билдирет. Кыргыз тилинде 1,720,693 адам орус тилин дагы билише тургандыгын көргөзүшкөн. Бул 2,109,863 адам кыргыз тилинде гана сүйлөй билишет дегенди билдирет. Болжолдуу эсеп менен дүйнө жүзү боюнча кыргыз тилинде 6,700,000 адам сүйлөйт. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт, эне тилин сүйбөгөн эси жогун аныктайт. Без русского языка не сколотишь и сапога. Каков ум, такова и речь, какова речь, таков и склад. Белоснежная гора от лунного света еще белее становится, а разумный человек от хороших слов еще умнее делается. El proverbio antiguo dice que la corrección de las personas se conoce en la mesa y en el juego. Тилин билмейтиндер эмес, тилин билгиси келмейтиндер маңгырт. Ылык сөз шекер, соолук сөз сахар. Ысык кийимди таны илитер, ысык сөзүнө жөн илитер.